Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыздын доорунда ушу Мадина шаарында аябай мындай кыйынчылык күндөр өтүп аткан эле. Ошол учурларда бир күнү пайгамбарыбыз ушу сахабалар менен отурганда бир адам келип өзүнүн ушундай суусуз ачка калганын айткан учурда пайгамбарыбыз ошо сахабаларга кайрылып, ушул адамды бүгүн ким үйүнө коноктойт, ким ушул адамга тамак берет дегенде, ошо сахабалардын арасында ушундай жаш курч болгон сахаба бар эле. Өзү муктаж болсо да ордунан туруп: "Я Расулаллах, о Алланын элчиси, мен коноктойм" деди. Абу Талха деген сахаба эле. Абу Талха радыйаллаху анху баягы кишини үйүнө ээрчитип барып, эшикке тура тур деп үйүнө келип, аялынан ушу жей турган бир нерсе барбы дегенде, аялы дагы ушу балдарды кичине жедирип туруп уктата турган гана тамак калды деген учурларда аялына ушундай деп шыбырайт: "Эй Алланын пайгамбарынын коногун алып келдим. Балдарды септеп бир нерсе кылып уктат, анан бизге ошо тамакты алып келип астыбызга кой, ушуну коноктоп коелу" дейт. Ошол учурларда баягы жүрөгү сыздаган эне эптеп балдарын уктатып, балдарына жете турган ошо бир табактын өлчөмүндө кичине тамак турган экен. Анан алып келип шамды жагып, баягы табакты алып келатып, шамды өчүрүп бир нерсе кылып, баягы караңгыда тамагы бар табакты коноктун астына коюп, тамагы жок эле табакты Абу Талханын астына коет экен. Абу Талха баягы шам өчүп, эчтеке жарык жокту, баягы ачка болгон конок баягы адам тамакты жеп атты дейт. Абу Талха ал дагы бир мындай ыңгайсыз абалда калбасын деп, жөнүнө кур табакты мынтип калдыратып тамак жеп аткан сыяктуу болуп отурган экен. Ошентип экөө түнөп калат. Түнөп калып эртең мененки баамдат намазга Абу Талха радыйаллаху анху баягы мечитке барса, пайгамбарыбыз жылмайып астынан тосуп: "Сен жөнүндө ушундай бир аят түштү" деп, ошо кыяматка чейин ар бир миллиарддаган мусулмандар келе турган болсо, ошолордун кулагына угулуп тура турган, ошолорго бир багыт бере турган, карылар оозунан түшүрбөй Куранды окуган сайын окуп тура турган Хашр сүрөсүндө "Ва юсируна ала анфусихим валау кана бихим хасаса", өздөрү муктаж болуп турса дагы башкаларды өздөрүнөн артыгыраак көргөндөр, өздөрүнүн ичиндеги сараңдыкты ушинтип жок кылып жеңгендер, чыныгы жеңишке жетишкендер, чыныгы туура жолго жетишкендер деген маанидеги аят ошого себеп болуп түшкөн. Урматтуу бир туугандар, биз дагы ушу сахабалардын жашоосун уккан сайын өзүбүздү ошого түздөп, асхаби каннужум би аййихим ихтадайтум, менин сахабаларым жылдыздар сыяктуу, кимисин туурап жашасаңар да туура жолду табасыңар деп пайгамбарыбыз айткандай, ошондой сахабаларга түздөнүп жашашты Алла Таалам насип кылган болсун.